Коомчулукта талкуу жараткан никап жана паранжа тууралуу маселе. Бети башын чүмкөгөн кийимге дин алымдары каршы эмеспи? Былтыр сотторго байланыштуу 500дөн ашуун арыз даттануу түшкөн. 50 сот ар кандай тартиптик жазага тартылган. Кылым карыткан кыргыз спорту. 100 жылдык тарыхы бар спорт тармагынын басып өткөн жолу. Ушул жана башка маанилүү кабарлар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Мирлан Маматалиев. 2024 жылы жарандардан сотторго байланыштуу жалпысынан 500дөн ашуун арыз даттануу түшүп, 50 сот ар кандай тартип жазасына тартылган. Арасында эскертүү, сөгүш алгандар, кызматтан алынгандар дагы бар. Бул тууралуу судьялар кеңешинин төрайымы Аида Сейдахматова жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Анын айтымында, арыздардын көбү соттор чыгарган чечимдерге байланыштуу болгондуктан, алардын басымдуу бөлүгү тартиптик комиссиянын чечими менен каралбай калат. Депутат Гуля Кожокулова сот системасы катуу сынга кабылып, судьялар кеңешинин иши жакшы натыйжа бербей жатканын белгиледи. Жогорку кеңештин тармактык комитети бул күнү соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү биринчи окууда карап жактырды. Учурда соттор кеңеши 15 кишиден турса, анын 9-у тартип комиссиясынын мүчөсү. Эми алардын санын 20га жеткирүү сунушталууда. Учурда жерлерде милиция кызматкерлери эл көп чогулган коомдук жайларды, мекемелерди, базарларды кыдырып, жүзүн толук жашырып жүргөндөргө укук бузуулар кодексинин 127 беренесинин талабына ылайык 20 000 сом мөлчөмүндө айыппул салынарын эскертип, коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү баштады. Бирок анткен менен кызуу талкууга жем таштаган бул никап жана паранжа тууралуу маселе түрдүү ача пикирлерди жаратып, коомчулуктун бүйүрүн кызыткан талаш талкуунун чордонуна айланып келет. Ал эми бул тууралуу өлкөдөгү Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана коопсуздук жаатындагы эксперттер эмне дейт? Кесиптешим кийинки материалда айтып берет. Кыргызстанда көзүн эле ачып хижап кийгенге болобу? Ал үйүндө эле олтурсун, көчөгө чыкпасын. Бетин дагы жаабасын, бирок көчөгө чыкпасын. Үйдө отурсун, көчөгө чыгып, семички чагып, ыргытып, минтип коюп, нары бери баспасын кылактап. Өлкөдө коомчулук арасында никап жана паранжа тууралуу маселе эки ача пикир жаратып, кызуу талкууга жем таштаган чоң маселеге айланды. Маалымдалгандай, Кыргызстанда жүзүн толук чапкан кийим кийүүгө тыюу салуу боюнча Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши тарабынан чечим кабыл алынган. Ага ылайык бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин тапшырмасы менен өлкөнүн бардык аймактарында кабыл алынган мыйзамды аткаруу боюнча диний уюмдардын өкүлдөрү жергиликтүү бийлик менен биргеликте коомдук жайларда, мамлекеттик ишканаларда никап кийип жүргөндөргө эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери башталды. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын айтымында, биринчи максат элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, андан кийинки этапта гана жаза чаралары колдонулуп баштайт. Бүгүнкү күндө республиканын аймагында бардык жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Биздин максат элге биринчи кезекте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элге мыйзамдын кабыл алынганын жеткирип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз, элге жеткирип жатабыз. Андан кийинки этап менен бул жаза чарасын колдонууга өтөбүз. Никапка тыюу салуунун артында коопсуздук маселеси да турганы баарыбызга түшүнүктүү. Мындан улам өлкөдө коопсуздук боюнча эксперттер аталган мыйзам керектүү экенин жана коопсуздук үчүн бүгүнкү күндө укук коргоо органдары тарабынан элге жүргүзүлүп жаткан түшүндүрүүлөр, эскертүүлөр туура деп эсептешет. Анткени эксперттердин айтымында, бул жерде мамлекет тарабынан эч кандай кысым болгон жок. Болгону адамдын жүзү толук көрүнүш керек деген маселе. Андыктан муфтият, алымдар кеңеши кабыл алган фатваны аткарыш керек. Бизде мамлекетибизде мына акыркы күндөрү, жылдары да биз байкап атабыз. Ошондой терс көрүнүштөр менен бир топ биздин жарандарыбыз каралма алып кетти да. Бул эмненин белгиси? Сирияда согушка катышкан, Иракта согушка катышкан жана башкалар да. Ошол үчүн мен оюмча бул жерде атайын кызмат тарабынан, ошондой эле ички иштер министр тарабынан ошолорду болтурбоо максатында, алдын алуу иштерди жүргүзүү максатында иштер алып барылып атат да. Бул туура деп эсептейм. Ал эми дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев дагы мыйзам кабыл алынгандан кийин аны аткаруу керек дейт. Бирок аны менен катар Молдалиев бул жаатта болгону биздин диний кызматкерлер элге түшүндүрүү иштерин кылдат жана кеңири түшүндүрүүсү керек деген пикирде. Ошол эле учурда Орозбек Молдалиев жүзүн жаап, аялча кийинип алган эркектер да бардыгын, бул жагдайга өзү күбө болгонун айтып, буларга токтолду. Кыз келиндерге эмне үчүн коопсуздук маселе деген себеби бар. Сириядан кыз келиндерди ташып түгөтө албай атабыз.
ислам мамлекети курулду, халифат болот экен дегенде 80-90-дагы байбичелерди да келиндери жетелеп алып апа жүрүңүз деп алып кетип калып, ошо бойдон проблема аягына чыкпай атат. Кыргызстан үчүн кайта проблема болуп калды. Алар туугандары кайтып алып келгиле деп кайта мамлекетке добурунуп атат. Мамлекет аларды командировкага жиберген эмес, силер бар ошол жакта көрүп келгиле деп. Бул могу түшүндүрүү иштерин сиз айтып атпайсызбы? Түшүндүрүү уккусу келбейт. Мамлекеттик каналдарды, башка каналдарды булардын бир эле уккан жери бар, ошо өздөрүнүн социалдык тармактагы айткандарынын ошолордун сөзүн гана угушат булар. Анан ошон үчүн ушул жаатында иштей турган иштер дагы бар. Ал эми Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы учурда коомдо кызуу талкууланып жаткан никап паранжа динде парз эмес экенин, аялдар аны кийбесе күнөөкөр болбой турганын билдирди. Атап айтканда Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы диний маселеге келгенде шариатка анык далилдерге таянуу менен гана сөз кылуу кажет экенин, аны ар кандай кызыкчылыктар үчүн колдонуу күнөө болуп саналарын эскертти. Азыркы заманда жүзүн ачып жүргөндөргө каршы коркунуч жок. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз кубаттуу, жарандардын коопсуздугу көзөмөлдө. Коомдун салтына жана үрп адатына бөтөн болгон нерсеге фатва берилбейт. Никап биздин коомго бөтөн көрүнүш. Бүгүнкү реалдуулукта никап кийген эже карындаштарыбыздын атын жамынып, аялча кийинген бүлгүнчүлөрдүн коомдук коопсуздукка шек келтирүү ыктымалдыгы жок эмес. Ошондуктан тааныла тургандай жүз ачып жүрүү маанилүү. Белгилей кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров дагы дал ушул никап паранжа тууралуу оюн билдирип, өз сөзүндө бийлик дин тармагына кийлигишпестигин, ошондуктан муфтият кандай фатва чыгарса, ал бүткүл өлкө боюнча аткарылышы керектигин билдирди. Бирок аны менен катар президент күч органдарына кайрылып, бөрк ал десе баш алмай саясат болбош керектигин, жүзү ачык бирок жолчан жүргөндөргө таптакыр жолобогула деп эскертти. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ. 2024 жылы Кыргызстандын жабык жайларында жазасын өтөп жаткан 742 жарандын паспорты жок экени аныкталган. Алардын 631-и укук коргоочулардын кийлигишүүсү менен паспорт алышканын Акыйкатчы институту кабарлады. Аталган мекеме жабык жайларда жазасын өтөп жаткан жарандардын укуктарынын сакталышына мониторинг жүргүзүп, тийиштүү мамлекеттик органдарды абактагы жарандарды документтештирүү маселесине көңүл бурууга чакырды. Жазасын өтөп жаткан адамдарды зарыл документтер менен толук камсыз кылуу керек. Аларды паспорт менен камсыз кылуу, социалдык жөлөк пулдарды төлөп берүүдө, никеге туруу жана пенсиялык камсыз кылуу, ошондой эле камак жайынан бошонуп чыккандай кийинки убакытта ар кандай социалдык көйгөйлөрдү чечүү жана жумушка орношуу маселелеринде чоң өбөлгө түзөт деп билдирди Акыйкатчы. Буга чейин маалым болгондой, Кыргызстандын түрмөлөрүндө 7000дей жаран жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги өлкөгө эски унааларды импорттоого чектөө киргизүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу министр Медер Машиев жогорку кеңеште билдирди. Анын айтымында ыш, көмүр жагуудан, эски унаалардан жана чаңдан пайда болот. Өлкөдө 1 674 000 автоунаа катталган. Анын 1 392 000-и 15 жылдан ашуу убакыттан бери пайдаланылып келет. Бишкекте болсо 426,9 000 унаа катталса, анын 78%-ы эскирип 15 жылдан ашык пайдаланылган. Ал эми шаарга кирген машиналар 750 000ден ашат, деди Машиев. Буга байланыштуу мекеме эски унааларды импорттоого жана көмүрдү пайдаланууга чектөө киргизүү боюнча токтомдорду даярдоодо. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин жетекчилиги алдында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинде кеңейтилген курамда көчмө жыйын өткөрүлдү. Отурумда министрликтин ишмердүүлүгүн 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары аныкталып, ведомствонун учурдагы абалы талкууланды. Анда Минкап төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кыргызстандын геология тармагын оптималдаштыруу жана өнүктүрүү, жашыл мурас улуттук демилгени илгерилетүү, калдыктарды кайра иштетүү инфраструктурасын кеңейтүү жана жандандыруу, аймактардагы таштанды полигондорун калыбына келтирүү, экологиялык жана техникалык көзөмөлдү күчөтүү маселелерин айтып, бул багытта иштерди күчөтүү министрликтин артыкчылыктуу багыттарынын бири болушу керектигин билдирди. Ошондой эле буга чейин коюлган пландардын натыйжалуу аткарылышынын, экологиялык тартипти бузууларга күчөтүлгөн тартипте көзөмөл кылуунун, министрликтин жана анын карамагындагы уюмдардын ишин жакшыртуунун зарылдыгына өзгөчө көңүл бурулду.
Өлкөдө 10га жакын 5 жылдыздуу жана 7 жылдыздуу бир мейманкана салынып жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында казино иштетүү үчүн лицензия берүүгө 5 жылдыздуу мейманкана куруу талабы коюлган. Бул 3 миллиардтан ашуун инвестиция кирди деген сөз. Булар бүтсө 10 эсе пайда алып келет. Туристтерден акча каражаты калат. Кудай буйрса, мейманканалардын алды эмдиги жылы ишке бериле баштайт. 7 жылдыздуу мейманкана биздин чөлкөмдө биринчи жолу салынып жатат болуш керек. Мындан сырткары ат сарайга айланып калган профсоюздардын достук саякат ак кеме мейманканалары инвесторлор тарабынан 5 жылдыздуу болуп курулуп жатат. Саякаттын ордуна жаңы мейманкананын курулушу башталды. Ош, Жалал-Абад, Баткенгеде 5 жылдыздуу мейманканаларды куруу үчүн жер сурап жүрүшөт, деди мамлекет башчы. Ошондой эле ал казиного лицензия берүү менен мамлекет уттурбаганын кошумчалады. Ал эми көңүл ачуучу жайларга кыргыз жарандары кирип кетпеш үчүн катуу көзөмөл жүргүзүлүп келерин белгиледи. Нарын облусунун Кочкор районунда балыкчы Кочкор темир жолунун курулуш иштери уланууда. Учурда 40-чакырымда бургулоо жана жардыруу иштери жүрүп жатат. Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришкендей, балыкчы Кочкор темир жол линиясы өлкөнүн ички темир жол тармагын өнүктүрүүдө стратегиялык мааниге ээ. Келечекте бул каттам Макмал станциясы аркылуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кошулуп, өлкөнүн ичинде бирдиктүү темир жол тармагын түзүүгө жол ачат. Бул ири инфраструктуралык долбоор Кыргызстандын экономикалык жана транспорттук мүмкүнчүлүгүн гана кеңейтпестен аймактарды өнүктүрүүнү шарттайт. Айыл чарба министрлиги дыйкан фермерлерге картошканын аянтын былтыркы 66,4 миң гектардан ашырбоону сунуштайт. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы жөнөткөн маалыматта айтылган. Ага ылайык өткөн жылы коңшу жана өнөктөш өлкөлөрдө муктаждык жогору болгондуктан картошканын баасы 45-60 сомго чыккан. Демек, алар картошканын аянтын көбөйтүшү мүмкүн. Ушуга байланыштуу картошка өстүрүүдө технологияларды колдонуу менен түшүмдүүлүгүн көбөйтүүгө багытталып, картошканын аянтын былтыркыдан 66,4 миң гектардан ашырбоону дыйкан фермерлерге сунуштайбыз. Анткени дыйкандар баа жогору болду деген негизде көбүрөөк айдап алса, картошканын баасы төмөндөп, дыйкан фермерлердин кирешеси да азайып кетиши мүмкүн деген министрлик. Кыргыз спортуна 100 жыл. Спорт жана дене тарбия чөйрөсүнүн салтанаттуу иш-чарасы бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында белгиленди. Салтанат министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев баштаган аткаруу, мыйзам чыгаруу, спорт тармагынын өнүгүшүнө салым кошкондордон тарта спорттун тарыхын жаңылаган балбандар, жаш спортчулардын катышуусунда белгиленди. Мааракенин жүрүшүнө кесиптешим токтолот. Кыргыз спортуна 100 жыл. Тарыхтагы бул күндөрдө атамекендик спорттун өнүгүү жолу жеңил болгон жок. Буга карабастан кыргыз спортчуларынын эл аралык аренадагы жетишкендиктери жаштарды спортко үндөп кызыгуусун арттыра алган күчтүү мектепке айланды. Эгер 1925 жылы спорт менен 800 адам машыкса, учурда бул сан миллиондон ашты. Өлкөдө спорттун 80ден ашык түрүн камтыган федерациялар бар. Айрыкча күрөштөгү балбандардын ийгиликтери өсүп келе жаткан муунду өзгөчө таасирлентти. Париж Олимпиадасындагы эгемендик жылдар аралыгындагы кыргыз спортчуларынын эң көп байге алганы мисал. Дене тарбия жана спортту колдоо мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болгондуктан спортту каржылоого бюджеттен 2025 жылы 2,5 миллиард сом каралган. 2020 жылы бюджеттен 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнсө, быйыл бюджеттен 2,5 миллиард сом каралды. Бардык аймактарда футбол инфраструктурасы жаңыртылып жатат. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион, Жалал-Абадта Курманбек стадиону, Кочкор атада спорттук комплекс, Ошто Сүйүнбаев стадиону, Карабалтада Манас спорт комплекси, Биштекте улуттук футбол академиясы жана Мурас Юнайтед окуу машыгуу базасы, Кантта Нитро стадиону салынды. 2025 жылдын биринчи жарымында дагы 6 футболдук стадион курулуп, колдонууга берилүүсү күтүлүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айткан өкмөт башчысы спортту өнүктүрүүгө салым кошкон спортчуларга, машыктыруучуларга ыраазычылыгын билдирип, 2028 жылы Лос-Анджелесте өтө турган Олимпиадада алтын медалды багындырып, ысымдарын тарыхта алтын тамга менен жаздырып калууга мүмкүн болоорун белгиледи. Ал эми кыргыз спортун өнүктүрүүдө Олимпиадалык оюндардан сырткаркы спорттун башка түрлөрүндө өркүндөтүүгө көңүл бурулуп, мелдештер өткөрүлүүдө.
Баарыбызга маалым болгондой биз дүйнө чемпионат бильярд боюнча дүйнө чемпионаттарын өткөзүп атабыз. Кармашып урушу, таэквондо, карате түрлөрүнөн, джиу-джитсу деген түрлөрүнөн дагы биз четке какпай, аларды дагы мамлекет тарабынан каржылап, окуу машыгуу жыйындарын өткөзүп, чет элдик мелдештерге дагы каржылаганга бүгүнкү күндө календардык пландын негизинде иш алып барып атабыз. Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болгон Айсулуу Тыныбекованын ар бир жеңиши кыргыз тарыхындагы спорттун жаңы барагын ачты. Тыныбекованын аялдар күрөшүндөгү ийгиликтери коомдун пикирин өзгөртүүгө салым кошуп, кыз келиндер арасында күрөшкө кызыккан кыздардын санын өстүрдү. Балбан кыз ар бир жеңишине мамлекеттин колдоосу менен жетип, президенттин кыз келиндер күрөшү үчүн салып берген спорт залы машыгуу үчүн шарт түзүп, ийгиликтерди жаратканга түрткү болуп жатканын айтат. Качан эле кыздар күрөшчү эле деген канча деген менин тарабыма ар кандай сөздөрдү угуп келген, бирок ал эми азыр караңыздарчы өзүңүздөр кандай гана каалоочулар, кыз келиндер арасында күрөшкөн кыздардын саны аябагандай, мисалы мен көрүп аябагандай сүйүнөм жана ошондой эле сыймыктанам. Кичине болсо дагы жол көрсөтүп, биздин аркабызда канча деген Мээрим, Айпери, Калмира, канча деген жаш кыздар сонун ийгиликтерди жаратып атат. Бул дагы аябагандай чоң сыймык, чоң жетишкендик. Ошондой эле дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин 100 жылдыгын белгилеген салтанатта бир катар спорт ишмерлерине сыйлыктар тапшырылды. Албетте региондордо буюрса мына биздин Нарын шаарында дагы жакшы алгылыктуу иштер жасалып атат. Биздин Нарын облусунда, ошол эле Нарын шаарында спорттун 20 түрүнөн иштер алып барып келебиз. Учурда мына спорттук базалар дагы акырындан жакшы бир жаңыланып келатат. Мына айтайын дегенде мына Нарын шаарында дагы биздин Ала Тоо стадиону ошо заманбап болуп, ошо биздин Кыргыз футбол биримдигинин президенти Ташвиев Камчыбек Кыдыршаевдин демилгеси менен мына жаңы бир заманбап стадионго айланган турат. Ал эми кылым карыткан дааталуу маареке концерттик программа менен улантылды. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.